2018-жылдын 17-декабрь күнү Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду Баткен облусунун Кадамжай районуна иш сапар менен барып, Фатима Мамасидикованын кайрылуусун калың кыргыз элине алып чыгып, кайдыгер карабай жардам берүүгө чакырган. Бирок тагдырдын мыйзамын эч буза албайт экенбиз. Көзүбүздөн жашыбыз да агызып, Фатима эжебиз боор гепатит оорусунун айынан бул жалган дүйнө менен кош айтышып кете берди. Sabır kılınız. Allah Teala kadar da. Kim gerek olsa. 20 күн мурун колду бекем кызып, мени сактап калгыла деп ыйлаган эжебиз бүгүн жер астында жатканы жүрөктү титиретип, көздөн жашты тамгызат. Жер мыкчып ыйлагандан башка эмне кыла алабыз? Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду Фатима Мамасидикованын жайына барып дуа кылды. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu Rabbuna ve Rabbul alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allahümme gfirli ve li valideyye l-astaziyya vel cemiyel mu'minin vel mu'minat vel muslimin vel muslimat. Ушул окулган Кур'ан соон Фатима эжекебиздин арбасына баштадык. Пендечилик кылып билип билбей кылган күнөөлөрүңүздүн кечиргин Аллахым. Кабыр азабынан, тозок азабынан өзүң алыс кылгын. Сурагыңды жеңил кылып, бейишиңден насип кылгын. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар азабул кабр. Фатима эженин көзү тирүү кезинде 2 кыз, 1 уулу ата мээримин жыттабай жарым жетим болуп келген. Ал эми бүгүнкү күндө көздөрүн жалдыратып, томолок жетим болуп калды. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө биздин иш аракеттердин баары акыретибиз үчүн деп дайыма аракетибизди жасап келебиз. Бирок кайсыл бир күнү бизге дагы Аллахтын Азраил периштеси, жаналгыч периште көрүп аткан болсоңуз, сиздин дагы сүйлөп аткан менин дагы бир күндөрү жаныбызды бул денеден алып чыгып кетери белгилүү. Бирок ал күн качан келерин Аллах Таала бул сырдуу дүйнөдө бизге билгизген эмес. Эгер билгизип койгон болгондо, билгизип койгон болсо, анда бул сыноо дүйнөсү деп аталмак эмес экен. Ошондуктан урматтуу мекендешим, мына сиз көрүп турган жай бул кабыр. Бул кабырда сиз дагы, биз дагы келип жатчу жай. Жер үстүнө караганда жер астында адамзат көрөөк убакытчалык боло турган жай. Ошондуктан бул конок дүйнөдө келгиле мекендешим. Кече күнү көзүнөн карагинен жаш айланып, жашы тамып көзүнөн. Жумурай журттан жардам сурап турган Фатима эжекебиз жер үстүндө эле биз келгенде ушул кыймылда турган денеси бүгүн кыймылсыз калып, жер астында жер жастанып жатат. Бирок бул жерде эң өкүнүчтүүсү бүгүн коомчулукта кайдыгерликтин ушунчалык өөрчүп тургандыгыбы же эмне кесепеттен экендигин түшүнбөй келебиз. Бирок ушул жабышкан дартка дабасы бар экен. Ушул врачтардын айтымында жакшы болуп кетет экен деген сөздү айтып, сабырдуулукка чакырып, сүйлөшүүлөрдү жасап, ошол алып бара турган күнгө чейин белгилеп, алып чыгып кетүү аракеттерин эптеп илешип жетишип калсак экен деген ниеттерди бекемдегенбиз. Ниетибизге жетпей, мына минтип бүгүн багыштап кече сүйлөшө турган эжекебиздин арбагы ыраазы болсун деген, ыйманы саламат болсун деген сөз айтышка аргасыз болуп турабыз. Бул жерде мен айткым келет, Фатима эжекебиздин ошол жаткан жер жайлуу топурагы торку болсун. Бирок бул жерде мен дагы ушул кайрылууну дагы кайрылып коюуну туура көрдүм. Кайсыл бир инсандар балким буга дагы бир кандайдыр бир комментарий калтыра турган болсо дагы мен алдын ала айтып коеюн. Алымдардан, ажыкелерибизден уруксат алып, сурап, ушул кабырдын
үстүндө ушундай бир кайрылуу жасаса кандай болот деген сурап билип көрдүм. Бул кабыр ар бир мусулман үчүн бул үлгү болсун үчүн эң өлүм бул адамдарга чоң уйку өлүмдүн бир тууганы деп айтылат экен дин исламда. Мына ошол уктап туруу бизде болуп атат, бирок уктап туруп турбай калган канчалаган мекендеш бар. Ошондуктан уруксат сурасак боло турган экен. Ошол себептен биз бүгүн сиздерге кайрылып отурабыз. Сиз көрүп турган артта турган мындай жер астында жатуу баардык адамзаттын башына келчү иш. Бирок мен айтар элем, ушул кыска өмүрдө келгилечи бир дүйнөнүн сомдордун аркасынан жанталашып, кууп жүрүп, чуркап жүрүп, өмүрүбүздүн кандай өтүп кеткенин байкабай калып атабыз. Канчаларыбыз гектарлаган жерлерди ээлеп, чоң имараттарды куруп, эбегейсиз чоң бир нерселерди жасап атат. Бирок туура биз жашаш керек татыктуу, бирок кайдыгерликтен алыс болуп, мындай бир жакшылыкка кол суна билип жашасак деген гана сөздү айткым келип турат. Ошондуктан ошол аталарыбызга, агаларыбызга, замандаштарыбызга айтар элем. Гектарлаган жерди ээлеп жатып, бир күнү 2 метр жерге келерибизди билишибиз керек. Акылыбызга Кудай айбандан айырмалуу акыл берди, бирок ушул акылды туура багытта иштетсек, Кудай Аллах Таала ырыскысын берип атат. Бирок берген ырыскысын Аллахтын жолунда бир жумшап койсок, Кудай берген ырыскын деле Кудай жолуна жумшасак, канчалаган жакшылык иштер болот эле. Өткөндө Фатима эже ыйлап, көзүнө жаш алып, колумдан бекем кыса кармап турган күн менин көз алдымда турат. Ошол күнү Азамат жолдошум кайтыш болуп калып, балдарым жарым жетим. Ушул мен жаным аман болуп, кызымды турмушка узатсам экен деп тилек кылып атам. Балдарымды үйлөнткөнүн көрүп калсам экен деп тилек кылып аткан эненин балдары бүгүн жарым жетим эмес, томолой жетим болуп калып атат. Буга ким күнөөлүү? Буга мен сүйлөп аткан мен күнөөлүүмүн. Буга угуп аткан сиз күнөөлүүсүз, көрүп аткан сиздер күнөөлүүсүздөр. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадиси бар. Жетимдин башынан сылап, жесирдин курсагын тойгузгула деген. Кана биздин кылганыбыз? Эгер ошону кылсак, мындай кесепеттер келбейт эле. Себепти дүйнөдө себепкер болуп калбайлыбы? Бейишке барыбыз чыккыбыз келсе, эмне үчүн биз садака бербейбиз? Эмне үчүн биз зекет бербейбиз? Эмне үчүн биз жакшылык кылып жетише албай атабыз? Өзүбүздүн көмөчүбүзгө гүл тарткан учурлар көп. Ошондуктан келгиле, бир жакшылык кыла билип жашайлы. Пайгамбарыбыздын айткан осуяты 14 кылымдан бери жашап келет. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө канчалаган мындай жагдайлар болуп атат. Ошон үчүн мен кайрылып айтар элем. Ушундай бир ишеним менен иш алып баруу максатында иш жасап келебиз. Келгин мекендеш. Бул дүйнөдө сиз да биз да конокпуз. Кайсыл бир күнү сиз көрүп турган бул кабырда мен дагы сиз дагы жата турган күн келет. Ошо күнгө чейин Кудай үчүн жасайбыз, бирок Кудай ыраазылыгын табуу максатында өзүбүз үчүн, акыретибиз үчүн иштеп аракет кылып калайлы. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов Фатима Мамасидикованын уул кыздарын чекесинен сылап, сабыр кылгыла, силерге биз бир тууган болобуз. Фатима эженин айтканы бизге аманат. Кудайым буйруса силерге ак көргө салып беребиз деп сөзүн берди. Анан азыр ошол эмеге да топтолгон Сбербанктан 59 000 сом, эжекенин көзү өтө электе чогулган ошол Москванын Сбербанктан чогулган каражаты 59 000 сом болгон. Ошол 59 000 сомдун андан кийин эжекенин баягы чогулту жүрүп аткандагысы. Анан эжекенин көзү өтүп кеткенден кийин дагы Сбербанкта 20 000ге жакын чогулуптур. Эл азыр билип билбей кол сунуп атат да. Анан ошол менен биз дагы баягы сиздерден реквизиттерди коебуз. Анан ошентсе деле болбой эле кээ бирлер ошол үмүт Фатима эжеге деп бизге да кылып калат аманат. Бул аманат. Буга кыянат кылуудан алыспыз. Анан ошо менен чоң апа, улам баягы 100 сомдон, 200 сомдон, 500 сомдон чогултуп атып, бул жерде 6200. Ошол биздин Фатима эжеге деп салган мекендештерибиздин аманаты. Endi shu payshanbaliklariga Qur'on o'qitib qo'yamiz chong opa. Ошол үй туугандарыбыздын атынан Qur'on o'qib qo'yamiz. Chiroy jatatda inasi kunda shu. Endi shu Qur'on o'qitib duo qilashda shu payshanba балалы боло албай жүргөн бир туугандарыбыз бар. Ошондой бир жакшылыкка үмүт этип, ден соолугун орундата албай жүргөндөр бар. Ошондой алыста жүрүп, суукка тоңуп, титиреп жүрүп акча таап, ошодон 200 сомдон, 300 сомдон бөлүшкөн карапайым эл, чоң апа, карапайым эл.
ошол сиздердин уулдарыңыздар, мына биз сиздердин уулдарыңарбыз. Биз силердин алдыңарда кызмат кылып, бейиш ушу таман алдыңарда. Ошону биз бир күндүк сүтүңөрдү актай албаган уулдарыңарбыз. Бирок айла жок, эми бул кичинекей болсо дагы бир Куран окутуу эме кылып коюңуздар ошого, чоң апа. Мына бүгүнкү күндө ушул Фатима эжекебиздин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун, ыйманы саламат болсун деген аргасынан сөз айтышка туура келип турат. Бул мындай кыймылда турган дене кыймылсыз калып калуу менин да башымда бар, көрүп аткан сиздердин да башыңыздарда бар. Бир өлүм бул акыйкатта чындык нерсе. Ошондуктан Аллах Таала ушул денебизден жаныбыз чыккыча адамдык сапатыбыз менен адам болуп жаралып, адамча жашап жүрүп өтүштү насип кылсын. Ушундай бир муктажда турган бир туугандарыбызга бир кол суна билүүнү, тез аранын ичинде ушундай бир кайрылуу болсо аныктап, тактап, тез аракет кылганды бир өтүнүч катары айтар элем. Анан ушул эжекенин ушул биз кайрылуу жасагандан тарта 5 күн ичинде чогулган акча каражаты Сбербанк картадан бүткүл Россия аймагын камтыган Сбербанк картасы кызматта болуп атты. Ушул картага Сбербанктан 77.200 рубль чогулган. Эл сомдон Кыргызстандын ичинде 6.033 сом чогулган. Ушул эжекенин данныйын сурап, биздин да Кайрымдуу бол фондунун дагы Сбербанк картасына салган 200 сомдон 500 рубльдан ушинтип салып 6.200 топтолгон. Ошол аманатты дагы азыр чоң апама бердим. Ошо менен жалпы эсебинде 89.433 сом чогулган. Бул чогулган каражатка кол сунган мекендеш Аллах сиздерден ыраазы болсун. Ушул пайгамбарыбыздын хадисинде айтылып келет: садака бул балядан сактайт, кырсык апааттан сактап, силерди коруп тура турган тосмоңор болот деген. Ушул тосмоңуз бекем болсун. Ушул алыста жүрүп дагы ушундай бир кол сунган, балалуу боло албай жүргөндөр бар, чоң апа. Балалуу боло албай жүргөнү бар, турмуш шартын оңдой албай жүргөнү бар, үйүндө ынтымагы биримдикке келтире албай жүргөнү бар, жан дүйнөсү жабыркап жүргөнү бар. Мына ошондой бир туугандарыбыз бата тилек үмүт кылып, энелерибизден бата алайлы дегендер бар. Ушул орустардын эшигин алдын шыпырып, колун жууп, кыйналып кысталып, суулукта зырылдап жүрүп акча тапкандар бар. Ошолор ашып ташкандан эмес, жетпеген жашоодо өздөрүнүн үстүндө үйү жок, бирок 5-10 сомдон кайрылып кол сунган мекендешке сиздердин батаңыздар бизге артык. Биз да ушул сиздердин бата алайлы деп келип отурабыз. Жумура журтка, эли балдарыңызга бата берип коюңуз. Hayatını canına sağ olsun, selamat bulgula, bala çakanlardan başına aman olsun, Hudaya perver. Elde yurt kapında şu kadar olup, eldin yurtun başında yürügüle eğlenip gittiğinler, başına aman olsun. Zaya etken yer, degenin yer olsun. Şu bergenler esandarıga, şularga yan umur versin, nasıl rızkılarga versin. Bala çakalları sağ olsun, selamat olsunlar. Ne de yüzünde tapkanların bereketini versin. Fatma mendesinde nasip kılmadı. Şuları şöyle kılıp tümüm tapmama rahmat. Şunca esen kılıp çıkarganlarga rahmat. Dayjalgasın. Анан азыр чоң апа, сабыр кылыңыз, кайрат кылыңыз. Аргасыз бул адамзат Кудай буйругу менен экен да. Кудайдын буйругу менен экен, чоң апа. Айла жок. Эгер адам каалоосу менен болгондо бул жашоодо адам башкача жашамакпыз да. Эч ким бул дүйнөдөн өткүсү келбейт. Кудайдын буйругу менен. Анан ушул жерде чогулган каражаттарда биз ушул чечимди туура кабыл алып, туура көрдүк, кеңешип, акылдашып. Бүгүнкү күндө бул Фатима эже ошол өзү кече жакында эле ошо сүйлөшүп ушул жерде отурат элек, ошондо дагы жакшы үмүттөрдү койгонбуз алдыга. Тилек үмүт кылганбыз. Ушул жакшы сиздин ден соолугуңуз жакшырып келгенден кийин ушул турак жай маселесинде дагы ушул сүйлөшүүлөр жасап жакшы үмүт кылдык эле. Бирок ушул үмүтүбүзгө жете албай эжекебиз бүгүн дүйнөдөн өтүп олтурат. Бирок ошентсе дагы атасы жок, жарым жетим эле азамат ушундай деп кайрылып бир аманат катары айткан аманатын биз аткарууну милдет көрүп отурабыз. Бүгүн эжеке өзү жок болуп, бүгүн уулдары, кыздары тырмалоо жетим деген бир жүрөгү оорутарлык бир маселе болуп атат. Анан эми кашында ушул апаларыбыз Үсөнбайке аман болсун, Кудай буйрса ушуларды Кудай буйрса. Анан биз ушул чогулган каражатка фундаментти куюп, үстүнө турак жай тургузуп берүүнү колго алдык. Ошон үчүн Кудай буйрса
ушул маселени чоң апа колубуздан келишинче аракет кылабыз. Кудайым буйрса, Аллахтын жардамы болсун. Жашоо өмүрүбүздө, ишибизде Кудай буйрса. Рахмат. Саламат туруңуздар, аман туруңуздар. Кудай буйрса. Бул биз жашап жаткан жалган жашоодон байы дагы, кедейи дагы, алдуусу дагы, алсызы дагы, акылдуусу дагы, акылсызы дагы, беги дагы, эли дагы өткөн. Биздин дагы барар жерибиз, жер алды экенин жокко чыгара албайбыз. Ошол себептен бул жалган жашоодо сомду эмес, соопты ойлоп, коомубуздун аярлуу катмарына кайдыгер карабайлы. Табыт атты сыздатып, токуп коет бир күнү, жаназаңды молдолор окуп коет бир күнү.